Hurmatlı Almaz Akıncanoviç. Benim darегime Мыкалова Тахмина Бекмуратовна деген biz toğluk жетим kız kayırıldı. Bu kızdı 2021 жылы şu Министерство здравоохранения өзіммен кирişip анан бұл kızды şu медицинский академия өткөрдүк эле. Ошо күндөн тартып ушул кыз бүгүн быйыл 4 курста окуп атат. 4 бир тууган ата-энеси өкөтөн өтүп кеткен. Школа интернатта да окуган. Мына ушул бардык талаптар туура келип атат. Ушул кызга бир үйдүн чоң кызы ушуга бир квартира жагынан жардам берсек болот эле. Ушуну көзөмөлгө алыңызчы. Баягы жакшы макал бар го, жесирге колун көтөрбө да жетимдин отун өчүрбө дегендей, бул балдардын келечегине мен ойлойм ушул бир чоң таасир берет деп. Эми Камчай Кылычбаевичке дагы кайрылат элем, Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылат элем, ушул кызга бир жардам берип, үйлүү кылып койсок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына жайкы ремонттон өткөн мектептерде дагы ошо биздин технический иштеттик, ошолордун айлык акысы деп бизде Умаров мектебинде дагы ушундай бир көйгөй болуп атат да. Ушул Министерство образованияда ушул кошумча иштеткендерге ушундардын айлыктарын да карап берип коюш керек эле. Дагы бир маселе бар. Капиталдык ошо оңдоп түзөөдөн өткөн мектептердин эмеректери чечилбей калды. Мен муну Доктор Гүлшасовна айттым эле. Жакын ортодо чечилет, каникул убагында чечилет деп айтты. Андан кийин мына окуу башталып калды. Дерлик бүгүнкү чейин чечилбей келатат. Муну да көзөмөлгө алып бергилечи. Алмаз Акыncanoviç. Анан мына мен да жолугушууларда болуп келдим. Ошол жолугушуулар болгондо ушу Токтогул шайлоо округуна караган Кызыл Жар деген айыл бар эле. Ушу Кызыл Жар деген айылында бир кокту бар экен, коктудан дайыма кыян түшөт экен. Мына азыр эми күз келип, азыр дагы жаз айларында, күз айларында жан чачын көбөйгөндүгүнө байланыштуу ошол жерде элдерди кооптуу экен. Ал жерде жолдон өтүүгө, коктодон өтүүгө мүмкүн болбой калат экен. Балдардын школго барган балдардын коркунучу, анан дамба куруп берүү маселеси бар экен. Ошол жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапсырма берип, ошол жерге көпүрө салуу, жок дегенде адам өтүү көпүрөсүн салып, адам өткөнгө көпүрө салганга салыш керек экен ал жергечи. Ушул маселени да карап берип койсоңуздар. Рахмат чоң.